Салтка ылайык Норуз күнү сүмөлөксүз белгиленбейт. Ар бир майрамдын өзүнүн шарты болгондуктан бул жөрөлгөнүн башында Куран түшүрүлүп, аруу тилектер айтылып, андан соң сүмөлөк ачылды. Сүмөлөк даамдуу болуш үчүн алгач аны жакшы дуа тилектер менен ачуу керек болот. Андан кийин салтка ылайык аксакалдарга таратып ооз тийгизүү адепке ылайык. Ал эми сүмөлөктүн канчалык деңгээлде даамдуу болгондугу анын түсүнөн карап байкоо болот. Аянтка чогулган элдин саны 5000ге чукул болду. Ар бир айылдан таланттуу топтор мында чогулуп, улуттук тамак аштар, кооздолгон боз үйлөр, байыркы колдонулган идиштер көргөзмөгө коюлган. Аларга атайын комиссия түзүлүп, байгелүү орундарда каралган. Бул өзү үйгө пышкан, кымыз пыша турган идиште болот. Экологиялык таза нерсе. Буда эч кандай химикат жок. Адамдын ден соолугуна аябай пайдалуу. Канды тазалайт, канды айландырат. Жүрөк ооруп болбойт. Илгери болгон эмес. Максым шоро деген ушун кыргыздын бал тамагы. Куршак чергесинде уюштурулган Норуз майрамы мыкты деңгээлде даярдалганына келген коноктор да баа беришти. Кыргыз журтчулугун Норуз күнү менен куттуктагандардын катарында 7 каналдын башкы директору Алтынбек Ажы Жумаев да куттуктап өттү. Бүгүнкү майрамдагы аябагандай жогорку деңгээлде элдин ынтымагында ушу көрдүңүздөр бүт айыл аймактагы бүт айылдар келишип өздөрүнүн кыргыз үйлөрүн тегишип, өздөрүнүн жакшынакай концерттик программаларын көрсөтүп, анан ошол менен бирге ушул айыл өкмөттөгү бир жакшы самаалык кылышып, борбордон белгилүү ырчыларды чакырышып, эл журтка бекер концерттер кылып, ушундай маанайын көтөрүп атышат. Бул аябагандай жакшы нерсе. Мен аябагандай кубанычтамын. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул Куршап айыл өкмөтүнүн элин, ошондой эле бүткүл кыргызстандыктарды бүгүнкү Норуз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Жакшы уюшулуп, жакшы өтүп атат. Элдин маанайы жакшы, Кудай буйруса, мен ойлойм, будан кийин дагы биздин Куршап айылында дайыма ушу жакшылыктар, ийгиликтер болот деп мен ишенип кетем. Айыл элин аянтчага чогултуп, ынтымактын жана биримдиктин символун көрсөткөн бул аракеттерге марттын башынан баштап камылга көрүлгөн. Уюштуруучулардын айтымында быйылкы Норуз майрамы жылдагы салыштырмалуу өзгөчө программада бекитилген. Болсун, толчулуктун, молчулуктун, барчылыктын жылы болсун. Кыргызстан эсен болсун, тынч болсунлар. Куршап айыл өкмөтүндө көп жылдан бери ушул майрамдар болот. Аябай уюшкандыкта бул жерде айыл өкмөтүнүн балдары, ишкерлер, айыл башчылар, ушулар баардыгыбыз уюштуруп, айыл өкмөттүк бирдикте ушул жерде элди чогултуп, ушундай майрамдык маана өткөзүп атабыз. Майрамдык маанайды өзгөчө шаң менен өткөрүш үчүн Куршаптан чыккан эстрада ырчысы Данияр Эрматов сахналаш достор менен чогулган элге концерт тартуулады. Мен мечтайт жүргөн кыялым болчу. Ошол бүгүн кыялым орундалып атат. Чыгармачылыктагы досторум дагы бүгүн баягы Норуз майрамында канчалык заказдар көп болсо дагы аларды четке кагып, менин суранычымды эки кылбай баары келип беришти. Эл аябай көп экен. Мен ойлойм бул Даниярдын жердештеринин болгон колдоосу деп ойлойм. Анткени жердештерден бата алып, ушундай концерт коюш керек. Данияр аябай туура кылып атат, досубузду колдоп коштоп келдик. Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдан тартып, Норуз күнү даталуу майрамдардын катарына алынган. Бул күнү улуу муундагылар жаз келип, жердин жаңыланышы менен салыштырып, 21 мартты жаңы жыл катары кабыл алышат. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Өзгөн району.